Assalamu alaikum hoş kabardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандастар. Биз бүгүн Кара Суу районуна караштуу Папан айылдык аймагынан салам айтабыз. Папандан, Жекшенден өзүңүздөр көрүп турган бир аттын күчтүүсү сатылат экен. Сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өткөнү келдик. Аттын чоңуну, күчтүүсүн издесеңиздер Жекшен менен байланышасыздар. Өзүңүздөр байкагандай эле аттын бир жакшы аттар чыгарып жүрөт. Жекшен, assalamu alaikum. Assalam. Den sol жакшы иштер, жакшыбы? Келин ака, жакшы. Аттын бир гигант чыгат экен, а? Саламат. Чоңу чыгат экен. Чоң ака. Канча жаштагы ат чыгат эми? Ака, жашы 4 жаш. 4 жаш, жаңасы. Жакын келип көрсөтүп коюңуна тишин. Тиштерини тартып көрсөтүп коелу. Тишин көрсөт деп, азы сай элек. Сай элек экен, а? Өтө бойду сынды берип турат атка. Өтө чоң. Эми 4 жаш. Бою канча чыгат? Ака, бою кандай метр менен келсин 1.75 плюс ака. 75 ölçü ала берсин, а? 80 öyle koyun. Сыйдылган жери бар экен, мындай эле. Туяктары таза, а? Таза. Жаңы такабы? Жаңы така. Жаңы така, жаңы мингич. Жаңы минги өзүм минип тарбияладым ака. Тарбияны бердиң. 75 өлчө болот. Кени башына жооп бересиң. Парода жакшы ака. Пародасы кандай болду аттын? Пародасы ушул жерде местный Польша деди, эми бизге караң ака буну. Местный Польша деп келди. Буну аял киши баккан. Эси биринчи хозяйыны чет өлкөдө ака. Хозяйыны. Ооба, биринчи хозяйын 2 жылдан бери. Бул 2 жылдан бери турган ат бул жерде. Ушундай жакшылап мүчөлөрүн тартып коюң ака. Эси жок демек, аялы карап турган. Ооба, энчи кылаган деген адамдар алса болот. Чоң ат, алдыга издейм дегендер. Алдынын аты, биринчинин аты. Бою 1.80ге жакын ака. 80ге жакын. Ооба. Тени башына жооп беремдер. Такага, жылашына. Үйгө коюлган эмеспи? Ака, эч нерсе көрө элек бул. Улакка чабыла элек. Жок, улакка да бара элек. Чынын айтыш керек. Ана муну улак мындай жүгүрөт, андай жүгүрөт деш өтө кыйын ака. Аттын жеңилдиги мындай, өз жүрөгү кандай мындай? Жүрөгү зор ака, азыр көрсөтөбүз жүрөктөрүн. Баягындай келелерин тартын. Зардалары жакшы аттын. Ооба. Кыймыл аракеттер. Нарака бурсаң мына үстүлөрүн да тартып коелу мына. Үстүлөрүн, чатка аяктарын көрүңүздөр туугандар. Аттын чоңуну издесеңиздер, Жекшен менен байланышасыздар. Мына жылоолорун өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылсын дейбиз. Башты бул какканың сайын көтөрөт го жаныбар. Башыны сенен дагы бийик кармайт экен жаныбар, а? Мынакей. Эл тараза, эл сынчы өзүңүздөр баанып бересиздер. Узактан жакындан көргөндөргө дегин. Ушундай болсо топко дагы катуу кирсе керек деп ойлойм. Мындай болуп башты көтөрүп сүзүп кирчүдөй көрүнүп турат го. Кайман аты кандай аттын? Кайман аты ака буну эми өзүм мындай коюп койдум эми али. О, убагында али легендар аттар окшосун деп. Комиссар деп. Комиссар деп койдуң. Ооба. Тени башына жеп ичине жооп бересиң. Башына жеп ичине жооп берем ака. Комиссардын баасын айтасыңбы? Баасын ака ушуну сыр кылбайлыбы? Эми чөнтөгүнө карап туруп салат да сыр пыр дегениң эми сен мынанча десең, калыс эле болсун. Баасы ака жакын 17 миң доллар. 17 миң доллар. Сүйлөшүүлөр болот, доставкалар болот. 20 деп аттым эле, өз баа болуп атат ака, жакшы сена. Жакшы баа болуп атабы? Ооба, өздүклөргө сена болуп атат да бул. Анан дагы бир нерсени ошол жерде тактап эме кылып өтөлү Жекшен. Мына жерде дагы эс алуу жер турат, эс алуу борбору. Эгерде коңшу мамлекеттен келсе ушул жерден чай куюп бересиңби атка? Куюп беребиз, келе берсин ака. Кымызы менен. Кымызы менен. Мына ушу жайлоонун таза кымызы менен. Таза кымызы менен. Мыйман болуп кете берет ат албаса дагы. Атты көрөт. Баасы айтылды, номерлериңди дагы айтып өтсөң. 773 менен. Плюс 996 773 менен. 020217 ака. 020217 номерине байланышасыздар. Кыйнабадыңар го дегенге эт турак ака, дагы эт турак бу. Бирок азыр жайдын күнү. Дыханиялары жакшы экен аттын. Просто атты кыйнаштын кереги жок. Дагы бир мынакей оякка бир жылоолоп, бияка дагы бир жылоолоп койчу. Мынакей туугандар, комиссардын баасы айтылды. Эл тараза, эл сынчы деп бекеринен айтылбайт. Кызыккандар экрандагы номерлерден же ушул жерге келип туруп Жекшен менен баасыны келишип аласыздар. Биз чыгарылышты ушуну менен жыйынтыктадык. Лайк басууну унутпаңыздар. Ар бир жигитке ушундай аттар насып кылсын. Жекшен, содаңы берсин анда.
Саламатта калыңыздар.